Мындайды айтайын деп атам да, мына өзүңүз айтып кеттиңиз, бытовой техника депчи. Ушунун тегерегинде дагы коомчулукта көп маселе бар да. Шуну коюп келишет. Мына азырда жогоруда айтып кеттик эсиптештер. Чек арага келгенде мисалы үчүн ошол эле телефондор келет, оргтехника деп коебуз. Же болбосо бытовой техника келет, кымбат баалуу, растаможкасы мисалы үчүн эң бийик биздин почта менен бажы кызматынын төлөмдөрү болуш керек, бажы төлөмдөрү мамлекетке. А киргенде көлөч кирди же болбосо бир мындай бир пальто же мындай бир кездеме кирди деп арзан менен болуп калат деген дагы күмөн көп да ушундай. Ушуну сиз мындай азыр ачык айтып берсеңер, кандай бүгүн ошого ушул тобокелчиликке канча жол берилет же берилбейт? Бул жерде эми маселе бар. Маселе жок деп айта албайбыз, маселе бар. Бир күндө 150 машина келет. Бизге Кытайдан жүктөлүп, жүк менен 150 машина келет Кыргызстанга. Бир машинени бул физически досмотр кылыш үчүн, тотальный досмотр кылыш үчүн бир машинени 4 саат убакыт келет. Бир машинени. А бир күндө 150 машина келет. Бул практически биз бажы кызматы азыркы мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша бир күндө бир ашып кетсе бир 10 машинени досмотр ала алабыз, физический досмотр. Калган машинелерге биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Былтыр өзүңүздөр билесиздер, ноябрь, декабрь айында идикалар курулду. Идикалар ишке киргизилди, ички штаб менен торгарт менен. Уже азыркы күндө 100% досмотр болот. А мурда болсо жана мен айтып кеткендей, бир машинени 5 бала, бир сменин балдары, 5 бала 4 саат гана алып түшүп, выгрузка кылып, досмотр кылып, санап, тастыктаганга бир машинеге 4 саат кетет. Бир күндө 150 машина келет. Демек азыр жана сканерлер коюлуп, маселе азыр эч бул маселеге күмөн болбойт. Да. Жок эчтеке, ачык айкын баары болот. Тиги инспекциялык текшерип кароо комплекси бул ошого каралган да. Бул жерде товарлар жанагындай эме болбосун, ошого каралган, ошого направлениясы да. Бул инспекциялык текшерүү өзүңөрдүкү же башка жактан келип текшеришеби сиздер? Жок, өзүбүздүкү. Биз болсо 150 баланы окуттук. 2 ай ушулар киргенден Анан алар канчалык ишенесиңер? Карганын көзүн чукпайт болгонун. Жок, алар эмес. Бул жерде безопасный городко чыгарбы? алар эмес. Бул жерде мындай да, ошол жерде картина чыгат. Сүрөт чыгат. Ошол сүрөт распечатывается. Ошол документтерге кошулат. 10 жыл хранение болот да. Бир жумадан келип, бир айдан келип, бир жылдан кийин ошол машиненин документтерин алып туруп, ошол сүрөткө салыштырса болот да.